Саламатсыңарбы, кымбаттуу окуучулар. Бүгүнкү өтө турган темабыз туюк мамиле жана аркылуу мамиле. Бүгүн балдар силер туюк мамиле жана аркылуу мамиле жөнүндө билесиңер. Туюк мамиле жана аркылуу мамилени уюштуруучу мүчөлөрдүн колдонулушун үйрөнөсүңөр. Өз алдынча иштөөгө көнүгөсүңөр. Туюк мамиле. Негизги мамиле этишке ыл мүчөсүнүн уланышы аркылуу жасалып, кыймыл-аракеттин өзүнөн өзү иштелгендей маанини билдирген этиштер туюк мамиле деп аталат. Мисалы, макта ага ыл мүчөсү уланды, макталды жана жак мүчө уланды. Мисалы, жаркындын иштери макталды. Өзүнөн өзү иштелгендей маанини билдирип жатат. Кээ бир учурларда өздүк мамилени уюштурган ын мүчөсү аркылуу да туюк мамиле жасалат. Мисалы, гезит, журналдар алынды, кимдер бирөө аркылуу жасалгандыгы көрүнүп турат. Аркылуу мамиле. Кыймыл-аракеттин башка бирөөлөр тарабынан иштелгендигин, аткарылгандыгын билдирген эч сөздөр аркылуу мамиле деп аталат. Аркылуу мамилени төмөнкү мүчөлөр уюштурат. Дыр мүчөсү, мисалы, ал, алдыр, кыр, жет, жеткир, кыз, тур, тургуз, ыр, кач, качыр, ар, чык, чыгар, кар, өт, өткөр, ыз, ук, угуз, ыт, корк, коркут, каз, көр, көргөз, ты, сана, санат. Мамиле этиштер катар келип, бири-бири менен кабатталып айтыла берет. Кош мамиле. Мисалы, катташышар. Уңгусу кат, ла сөз жасоочу мүчө, шы кош мамиленин мүчөсү, ыш кош мамиленин мүчөсү, ар аркылуу мамиленин мүчөсү. Бул жерде кош мамиле кабатталып айтылды. Аркылуу мамиле. Күчөттүр. Уңгусу күч, сөз жасоочу мүчө, ты аркылуу мамиленин мүчөсү, дыр аркылуу мамиленин мүчөсү. Бул жерде да кабатталып айтылды. Кош жана аркылуу мамиле. Көр уңгусу, ыш кош мамиленин мүчөсү, дыр аркылуу мамиленин мүчөсү. Өздүк жана кош мамиле. Бас уңгусу, ын өздүк мамиленин мүчөсү, ыш кош мамиленин мүчөсү, ган атоочтук. Бул жерде дагы кабатталып өздүк кош мамиленин мүчөлөрү айтылды. Аркылуу жана өздүк жана кош мамиле. Көрсөтүлүштү. Уңгусу көр, са шарттуу ыңгайдын мүчөсү, ты аркылуу мамиленин мүчөсү, ыл өздүк мамиленин мүчөсү, ыш кош мамиленин мүчөсү, ты жак мүчө. Бул жерде дагы кабатталып этиштин мамилелери колдонулду. Өздүк жана аркылуу жана кош мамиле. Камындырышты. Уңгусу кам, ын өздүк мамиленин мүчөсү, дыр аркылуу мамиленин мүчөсү, ыш кош мамиленин мүчөсү, ты жак мүчө. Бул жерде дагы этиштин мамилелери кабатталып айтылды. Туюк жана кош мамиле. Жазылышты. Уңгусу жаз, ыл туюк мамиленин мүчөсү, ыш кош мамиленин мүчөсү, ты жак мүчө. Бул жерде дагы этиштин мамилелери кабатталып айтылды. Эми тапшырмалар менен иштейли. Этиш сөздөрдү таап, этиштин мамилелерин аныктагыла. Биринчи сүйлөм. Салкын куудай агартып, санатырды көп айткан. Бул жерден этиш сөздү табалы. Агартып, биринчи жөнөкөй сүйлөмүндө. Уңгусу ак, мүчөсү ар, аркылуу мамиленин мүчөсү, ты аркылуу мамиленин мүчөсү, ып чакчылдын мүчөсү. Бул жерде этиштин мамилелери бар экенин билдик. Андан кийин айткан, эмне кылган, этиш, айт уңгусу, ган атоочтуктун мүчөсү. Бул жерде этиштин мамилеси жок экен. Экинчи сүйлөмдө. Жийде гүлдөп ачылган, жемиш бышып чачылган. Бул жерде ачылган этиш сөз экен. Уңгусу ач,
мүчөсү ыл, туюк мамиленин мүчөсү, ган атоочтуктун мүчөсү. Бул жерде этиштин мамилеси бар экен. Чачылган, эмне кылган? Этиш, оңгусу чач, мүчөсү ыл, туюк мамиленин мүчөсү, ган атоочтуктун мүчөсү экен. Биз этиштин мамилелери бар экенин аныктап алдык. Экинчи тапшырма. Сүйлөмгө морфологиялык талдоо жүргүзгүлө. Балдар иштеген ишине мактанышты. Балдар кимдер? Зататооч сөз түркүмү боюнча оңгу мүчөгө ажыратабыз. Бала, анан улар деген көптүк мүчө уланган, үндү тыбышы сыйлыгышып түшүп калган. Кийинкиси иштеген, эмне кылган? Этиш, оңгусу иш, те ла мүчөсүнөн алынган, сөз жасоочу мүчө, ган атоочтуктун мүчөсү. Ишине, эмнеге? Зататооч, оңгусу иш, мүчөсү и жак мүчө, не га мүчөсүнөн алынган, барыш жөндөмөсүнүн мүчөсү. Мактанышты, эмне кылышты? Этиш, оңгусу макта, ны өздүк мамиленин мүчөсү, ыш кош мамиленин мүчөсү, ты жак мүчө. Балдар, эми силер өз алдыңарча үйдөн төмөндөгү эч сөздөргө туюк мамиленин жана аркылуу мамиленин мүчөлөрүн улап, сүйлөм түзгүлө. Ушуну менен сабагыбыз аягына чыкты. Саламатта болгула.